Өстүбүздөгү жылдын 9-декабрында башкы имараттын кичи жыйындар залында журналистика факультетинин мугалимдери үчүн жаңы медиа боюнча курстар жыйнагынын бета чаары болуп өттү. Бул иш-чара Улуу Британиянын каржылык колдоосу менен Согуш жана Тынчтыкты чагылдыруу институту тарабынан Борбордук Азия боюнча жаңы медиа жана санариптик журналистиканы өнүктүрүү максатын көздөдү. Бул басылма Кабар Азия медиа мектебинин журналистика факультеттери менен иштөө боюнча узак мөөнөттөө демилгесинин маанилүү жыйынтыктарынын бири болуп саналат. Иш-чарада жаңы медиа иштеринин өзгөчөлүктөрү, интернетте ийгиликтүү маалыматтык материалдардын түзүүнүн шарттары, өзгөчөлүктөрү жана интернет журналисттердин ишинин ыкмалары жана принциптери боюнча 7 курсу камтылган. Презентацияда толук мазмуну жана методология басылмасынын структурасы жана жогорку окуу жайларды даярдоо боюнча сунуштар көрсөтүлдү. Бул иш-чарада Улуу Британиянын Кыргызстандагы посолу Чарльз Гаррет жана башка жогорку окуу жайлардан келген мугалимдер катышты. Бул презентация биздин Кабар Азия медиа мектебинин курстарынын топтомун тартууладык. Бул топтомдо ар түрдүү медиага жана журналистикага байланыштуу курстар, окуучу материалдар бар. Биз негизи Борбор Азия боюнча иштейбиз. Демек, бул топтомду Борбор Азиянын бардык өлкөлөрү үчүн даярдаганбыз. Бирок ушул сыяктуу тартуулоо же презентация Бишкекте жана Душанбеде гана өтөт. Анткени биздин офистер ушул шаарларда жайгашкан. А Казакстан менен Өзбекстанга онлайн түрүндө болот. В развитии кыргызскоязычной журналистики в данный момент Иш-чаранын жүрүшүндө презентациянын катышуучулары өздөрү кызыккан суроолорго жооп ала алышты. Бул презентация абдан пайдалуу болду биз үчүн албетте. Анткени азыркы учурда жаңы медиа технологиялары бул абдан актуалдуу нерсе. Адамзаттын жашоосунун ар бир тармагында жаңы медиа бар. Профессионалдык мааниде колдонушат, күнүмдүк жашоосунда дагы. Ал эми биз журналистика коммуникация факультеттеринин мугалимдери бул тармакта студенттерди окутуп жаткандыктан жаңы тенденцияларды билишибиз керек. Ошону менен пайдалуу болду деп эсептейм. Презентациянын соңунда катышуучуларга жаңы медиа жана санариптик журналистика боюнча китептер тартууланды. Иш-чара маани маңыздуу маалыматтар менен коштолуп, көздөгөн максатына жете алды.